кээ бир адамдар ден соолугуна байланыштуу баягы ашказан ооруп калат же болбосо сахары бар деген сыяктуу. Ошондой адамдар биз орозо кармадык, орозонун касиети ушундай экен, ашказаным оорубай калды, сахарым көтөрүлбөй калды дейт да. Чындыгында эле ушул орозонун касиети ооруган адамга дагы шифа болобу? Эми албетте бул оорунун булагы десек болот да. Оорунун очогу бул ашказан дейт. Оорунун очогу бул ашказан. Ал деген эмне десе, баардыгыбыз илгерки ата бабаларыбыз ачарчылыктан өлгөн болсо, бүгүнкү күндө мусулмандар, бүгүнкү күндө биз эли журтубуз, азыр бүгүнкү күндөгү адамдар токчулуктан өлүп атат дейт да. Ал токчулуктан өлүп атат деген эмне десе, ошол эле сахар дагы бул тамак ашта аша чабып жегендиктен сахарный оору болот. Давление деген мына ошол холестеринди, тамактарды, майлуу немелерди көп жегендиктен болот. Мына боордун эмеси дагы май басып, боордун жакшы иштеши, өттүн жакшы иштебей калыштары, ушунун баардыгы баягындай майлуу өтө бир тамактарды жегендиктен, туура эмес тамактандыктан болот деп айтсак болот да. Туура эмес тамактангандыктын себебинен ошол ашказан, сахар, ошол оорулардын баардыгы ошонун себебинен болуп жатат. Бирден бир себептеричи. Демек бул орозо, Рамазан айы бул ошол ашказанды бош калтыруу, ашказанды эс алдыруу. Бир аз семирип кеткен нафсибизди, башкабызды бир аз тыюу болсо руханият жактан, ден соолук жактан, дене жактан бул ашказанды эс алдыруу. Демек бул мындай логически акыл менен караганда деле ашказан эс алса, демек бул эмне болот? Бул демек бул канчалык кандайдыр бир деңгээлде ашказан ооруларына, башка ооруларына бир аз болсо дагы пайдасы болот сөзсүз түрдө. Ал эми эгерде баягындай өтүшүп кеткен оорулар болсо, же болбосо сахары өтүшүп кеткен болсо, сахарынын эмеси көтөрүлүп кеткен болсо, врачтар, доктурлар тыя турган болсо, ал демек ал башка маселе. Мен негизги мындай болуп аткан бул пайдалуу жагын айтып жатам. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: биз адам баласына биз адам баласы колунан келбеген нерсени биз аларга өкүм кылбайбыз деп айтат Аллах Таала. Дал ошондой эле Аллах Таала 12 айдын баарын орозо туткула деген жок. Бир жылда 11 ай мээнет кыл, дүйнөңө, башкаңа баардык нерсеңди, бала чакаңды кыл, окут, жакыт, үйүңдү сал, машинаңды ал, башкаңды кыл, бүт баардыгын иштет 11 ай. Бирок бир ай ошо Рамазан айында, куттуу берекелүү Рамазан айында ибадат кыл деп. Эмне үчүн Рамазан айында сооптар көбөйтүлүп атат? Эмне үчүн бейбаш шайтандар байланып атат? Демек ушул көбүрөөк ибадат кылып алсын мусулман. Көбүрөөк акыретин куруп алсын. Көбүрөөк Аллахнын өкүмүн аткарып алсын дегендей сооптар үстүнө берип жатат Аллах Таала. Эмне себептен? Хадистерде фазилети, пайдалары көбүрөөк айтылып жатат. Эмне үчүн десе, ошол Рамазандын зарылчылыгына кызыктырып жатат инсанды. Бул инсан, адам баласы, бул пенде, бул пайдага өч болот экен. Ошон үчүн пайдаларын көбүрөөк айтып жатат. Эмнеге десе, ошол жана сиз айткандай жумушуга алаксып, Рамазанды таштап койбосун. Орозону таштап, ой мен үйүмдү бүтүрүп ала калайын деп Рамазанды таштап койбосун. Мен малымды багып алайын деп орозону таштап койбосун деп, орозонун башка айларга караганда сообуну көбүрөөк айтып атат. Эмнеге десе, ошо бир аз жумушуну азайтсын, бир аз жумушуну токтото турсун, акыретини куруп алсын, ибадатыны кылып алсын деген максатта ошон үчүн фазилеттер айтып атат. Ошондуктан ал жумушуну таштап койгон ал башка маселе, бирок орозону таштап койсо, ал күнөөкөр болот Алланын астында сөзсүз түрдө. Бирок кайсыл бир күнү орозону сөзсүз түрдө кармап бериш керек болот. Ал карыз болуп калат мойнунда өмүр бою.